Allah subhanahu wa taala Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hadis maasında gelet. Ahirette en birinci uşo amalların içinden imandan gelen namaz deydi da. Namazdan sorulgan. Eğer de kim namazını okuy turan bolsa, namazı жақсы шыға туран болса, қалған іштері де жақсы шығады екен да. Егер де намазы жақсы шықпай қала туран болса, онда оразасын, зекетін, хадж ушундай сооп кылган иштерин ошон үчүн сөзсүз намаз окушубуз керек экен да. Бир намазы жақсы болса, қалған іштері де жақсы шығады дейт да. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям хадисинде келет, намаз бул бейиштин ачкычы дейт да. Ким бейишке баргысы келсе, ал сөзсүз намаз окуш керек экен да. Кейбир адамдар бар да, мындай жакшылык кылып, бир сооп иштерди кылып жүрүшө берет, бирок намаз окушпайт да. Андай болбойт экен да. Ол качан ибадат кылып коюп туруп намаз окусак, анда соопко ылайыктуу болот экен да. Ошон үчүн сөзсүз түрдө намаз окушубуз керек. Намаз окусак болбой калат экен. Бир алым, бир көп топтолгон бир кишилер караңгы туннелдин ичинде келатышыптыр да. Анан кийин буттарына майда таштар урунат экен да. Анан бир аксакал айтат экен да, ошол жандагы шериктерине, достор, мынау бутуңарга урунуп аткан таштардан азыр терип чөнтөгүңөргө салып алгыла, азыр жарыкка чыкканда пайдасы тийип калышы мүмкүн дейт экен да. Мейли деп анан кийин кээ бирлер албай коет экен да, эмне кереги бар эле депчи. Кээ бирлер мейли ал салып коерейинчи деп алып салып алат экен. Ошентип жүрүп акыры туннелден чыгышат экен да, чыгып эле караса, жанагы таш эмес эле көрсө алтын экен да. Аябай арман кылат экен да, жана албай койгондорчу. Неге айтканды кылбайм, айтканды кылып ала берсем болмок экен, азыр эмне кылам деп кайра киргенге болбой калат экен да. Ошол сыяктуу бизге ушундай айтып атат да, эскертип атат, илимдүүлөрүбүз, алымдарыбыз намаз окуп калгыла, ибадат кылгыла, акыретте пайдасы тиет деп атат, бирок кээ бирлерибиз окуп айтабыз да, кийин өтө чоң арманда болот экенбиз. Ошон үчүн арманда болбош үчүн азырдан ибадат кылып калышыбыз керек экен да. Кийин ушундай кылычыңы ташка чап болот да. Ошон үчүн бар өмүрүбүздү аракет кылып, эч качан намазды калтырбай, намаз сөз окушубуз керек экен да. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям